Bir kişi çaçын kırktırıp, sakal murutun aldırgаны чачтарачканага барат. Чачын кырктырганча чачтарач менен ар нерсени сүйлөшө кетет. Сөз кезеги келгенде Кудай жөнүндө да сөз козгошот. Анда чачтарач: "Мага Кудай жөнүндө айтпаңыз, мен Кудайдын бар экенине ишенбеймин" деп анча жактыра бербейт. Эмне үчүн дейт бирээ киши. Ансыз деле түшүнүктүү го. Кудайдын жок экендигин билүү үчүн көчөгө чыгуу жетиштүү. Карасаңыз, эгер Кудай бар болсо, анда эмнеге оорулуу адамдар көп? Эмне үчүн жетимдер, эмне үчүн жесирлер, кыйналган, ач калган адамдар көп? Эгер чын эле Кудай бар болсо, кыйналган адамдар болмок эмес да. Мындайлардын баарына жол берилип жатса, кантип анан Кудайды сүйөм деп өзүнө ишенимдүү түрдө айтат. Тиги киши талаш менен эч нерсе чечилбейт экенинен анып үн чыкпай калат. Чачтарач ишин бүтөт. Бирээ киши чачтарачканадан чыгып бара жатып, көчөдөн чачы кыркылбаган, сакал муруту алынбаган жүдөө адамды көрүп, кайра кирет да: "Билесиңерби? Чачтарачтар бул дүйнөдө жок окшойт" дейт. Кандайча? Чачтарач таң кала карайт. "Менчи, мен чачтарачмын да" дейт. Чачтарачтар жок чачтарачтар. Эгер алар бар болгондо, көчөдөгү тиги кишиге окшогон чачы өскөн, сакал мурут алынбаган адамдар болмок эмес да деп үнүн жогорулатты. Ой, маселе чачтарачтарда эмес да. Адамдар өздөрү чачтарачка келбейт, ошон үчүн алардын сакал муруту чачтары өсүп кеткен, дейт чачтарач. Маселе ошондобу? Сиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз. Кудай бар болгон адамдар аны издешпейт, жана ага жакындашпайт. Ошон үчүн дүйнөдө ушунча кыйынчылыктар, ушунча оорулар, ушунча проблемалар бар деген экен.